Жаңы тракторлар экен. Кытайдан эки модельди алып келет. Бул Scout жана Changfa деген модельди алып келет. Биринчиден технологичный, бул удобный, комфортный тракторлар. Ушул тракторларга 75%-ын завод өзү тетиктерди чыгарат. 3 айдын сапаттуу мотору турат. Бул жерде бул минутасына 110 литр берет. Өзү 360 градус камера көргөзүп турат трактор. Радиатор, майдын радиатору, суунун радиатору, японский тетиктер турат. Кабинага чуркап барып отурбай, бул жерден иштетип койсо болот да. Өзү пурнитель басса, тракторду өзү көтөрүп коет да. Коробкасында 32 передача бар да. Монитор бар. Бул өзү трактордун бияктагы панелинен тышкары, биякта дагы өзүнчө монитор бар. Бул панелде основной информациялар көрүнөт. Бузулуп калса, бир неисправность болсо, бул жерден сразу көргөзүп берет. Оператор өзү каалагандай кылып көрсө болот, карап айдап атканда ыңгайлуу болуп, шаймандар менен иштесе болот да. Бул тракторда автоматический вождение бар. Полени автоматически өзү айдап иштеп, мындай басып койсо, кайра полеге кирип берет. Айыл банк менен, элдик банк менен лизинг алсаңыздар болот. Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер. Биздин долбоордо кезектеги сельхозтехника боюнча дагы бир чыгарыш даярдап атабыз. Мына артыбызда көргөнүңүздөрдөй ушундай чоң тракторлар, темир батырлар десек жарашат. Турат, булар жаңы тракторлар экен. Азыр сатуучу жигит менен тааныштырабыз силерди. Учурашып биздин көрүүчүлөр менен таанышконбуз, андан сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Ислам. Ошол Кыргызстандагы айыл чарба техникалары боюнча алып келген компания. Бул Агроэксперт жана Атадан деген эки компаниянын өкүлү болом. Биз ушул эки компания Кытайдан эки модельди алып келет. Бул Scout жана Changfa деген модельди алып келет. Экөөнүн айырмасын айтып кетсек, бул Scout деген бул эң жөнөкөй, биздин фермерлер сураган, ошол эле биздин фермерлер сурайт, жөнөкөй трактор болсун, анан комфортный болсун деп. Түшүнүктүү болсун. Анан түшүнүктүү, комфортный, удобный болсун деген. Ал ошол жактан Scout аябай мындай суроо талапка жооп берген трактор да. Анан бул Changfa деген трактор, бул экинчи, мындайча айтканда экинчи биздин этап десек болот. Бул экинчи генерациядагы трактор. Бул тракторлар биринчиден технологичный, бул удобный, комфортный тракторлар. Анан бул тракторлар сапат жагынан бул жогору турат. Мындайча айтсак, биздин азыр Европадагы техникаларга мындай жакындаштырылган бул техника да, сапат жагынан. Стандарттарга кичине жакындаган, э? Анан бул Changfa тууралуу кыскача айтып берсек, бул Кытайдагы компания. Бул компания Кытайдын армиясына техникаларды, тетиктерди, жанагындай моторлорду, мостторду чыгарып берет. Анан бул компания өзү ушул тракторларга 75%-ын завод өзү тетиктерди чыгарат да. Бул локализациясынан 75% завод өзү чыгарат. Калганын, может быть, айнек дөңгөлөктөрүн, калган тетиктерин 25-тен 30%га чейин башка заводдор чыгарып даярдап берет да. Бул негизи башка заводдордо андай 75%-ке жетпейт, э? Кытайда эми азыр билесиздер, азыркы убакта көптөгөн модельдер чыгып кетти. Азыр мисалы көптөгөн Кытайдын трактору азыр фермерлерде тандоо көп. Кытайдын түрү бар. Өзүңүздүн атыңызды жаздырып койсоңуз болот, өзүңүздүн тетиктерге өзүңүздүн атыңызды жаздырып койсоңуз болот. Бирок алардын баардыгы баягы сапаттуу эмес. Анан азыркы келип аткан Кыргызстанга келип аткан тракторлордун баары эле мындай кичинекей эле сборочный цехтен чыгарылган тракторлор да. Тилекке каршы мындай официалдуу чоң масштабта чыгарган бул Кытайда бир 3-4 компания бар. Ошол эле биз билебиз, Юто, Лавол, ошонун катарына бул Changfa да кирет. Өзүнүн заводунан көп тетиктер чыгарат да. Демек, бул Changfa Кытайдагы компания, булар трактор чыгарган военный да болуп да эсептелинет экен да. Демек, бул сапаттуу экен да, евро стандарттарга кичине жооп берет. Келе бул трактор боюнча канча аттын күчү, мотору, навесной оборудованиеси өзүңүз айтып берсеңиз, анан кийин ортон суроо берип. Биз азыр биздин фермерлерге кыскача маалымат катары айтып кетели. Биздин фермерлер бардыгы эле 1204, 94 деп билип алганбыз, бирок ошо кыскача айтып берели. Кытайда өзү маркалар болот. Өзү Кытай тракторунан баары эле биринчи 3 цифра бул мотордун күчтүүлүгү. Аттын күчү. Аттын күчү. Анан бул төртүнчүсү бул 4 дөңгөлөк иштейт деген маанисин билдирет. Ошондо бул трактордун астында 240 аттын күчү болуп, бул трактордун өзүнүн модели Changfa деген. Мисалы, может быть, берде Юто деп жазылышы мүмкүн. Бирок ушунун баарыбыз билебиз керек, 240 аттын күчү да. Анан бул мотордо, бул тракторда
3 ай мотор турат. Азыркы билсек 3 айдын ар кандай моторлору бар. Арзаныраак мотору бар, кымбат бар. Бул сапатына жараша да. Анан бул жерде ошо сапаты жогору турган 3 айдын сапаттуу мотору турат. Бул жерде 6 цилиндрлик мотор, объему 6-8 куб болот дагы, 240 аттын күчү берет бул трактор. Ушундай эле бул Чаңпанын 25 аттан баштап 300 атка чейин тракторлары бар. Анан бул Чаңпада эки мотор бар. Бул Чаңпа өзү да мотор чыгарат. Анан 3 айдын да моторун коет. Биз эмне үчүн 3 айдын моторун койгонбуз? Себебинде биздин Кыргызстанда азыр 3 айдын мотору көп бар да бизде. Бул азыркы экскаваторлор, азыркы келип аткан Кытайдан келген техника, спецтехника бар. Текшерилген. Булардын баары запчасттар дагы, тетиктер да бизге акырын-акырындан келип атат. Анан ошо мотору боюнча канча цилиндр, кандай эмеси бар, күч өзгөчөлүктөрү? Бул мотору 6 цилиндр болот. Объему 6-8 болот. Анан бул турбированный мотор болот. Турбированный экен да. Бул мотордо турбина бар, интеркулер бар. Интеркулер менен бул багы күчтүүлүгү дагы дополнительно кошуп берет да. Бак канча вместимость? Бул гидробак, бул отдельный бак болот. Гидравликага ар кандай шаймандарга мен иштегенге бул мүмкүнчүлүк берет да. Бул бак дополнительный болгону менен бул бак биринчиден майды муздатып берет. Экинчиден бул трактордо жанагындай аксиальный поршневой деген насос болот. Өзү күчтүү аксиальный поршневой насос турат да. Бул минутасына 110 литр берет. Азыркы биздин багы жанагындай шаймандар, жанагындай комплекстер, жанагындай сейлкалар, жанагындай кызылча жыйнагыч эмелер, комбайндар, алардын суроо талабы гидравликадан, трактордон чыккан күчтүүлүк 110 литр болуш керек да гидравликадачы. Ошондо высокоточный эмелер, высокоточный эмелер, комплекстер, алардын трактордон суроо талабы ошо 110 литр да. А бул ошо как раз 110 литрди берет. Бул Чаңпанын жанагы айтып кеткендей 225тен 300 атка чейин тракторлору бар. Мына азыр биз көрүп турган 240 аттын күчү, бул габарит боюнча чоң 6 цилиндрлик мотору бар. Анан будан кичеке моторлор бар, кичеке тракторлор бар, 120 аттык бар, 90дук бар, 140дук бар. Ошол тракторлор точно эле ушундай болот. Көрүнүшү, эмеси, сапаттары, жазалгасы, баары кабинасына чейин, удобствосуна чейин точно ошол болот. Болгондо габарити, салмагы кичеке. Салмагы кичеке, Азыркы кандай трактор көрүп турсаңар, ошонун эле кичеке трактору 120, 90, 140тар боло берет да. Анан могу тракторлордо, могу капоттор атайын ушундай жасалган, жанагы воздух моторго доступный болуш үчүн, мотору батып кетпеш үчүн, вентиляция болуш үчүн бул атайын ушундай сеткалар коюлган. Бул жактарда болсо камералар коюлган атайын. Бул трактор өзү 360 градус камера көргөзүп турат, трактор ар бир жеринде камера турат. Анан бул камера. Бул астындагы шаймандар менен иштегенге да ыңгайлуу шарт түзүп берет да фермерлергечи. Анан бул моторду оңой эле ачса болот. Бул капоттору да темирден жасалган. Мына бул радиаторлор, бул жерде интеркулер бар. Радиатор, майдын радиатору, суунун радиатору, кондиционердин радиаторлору. Бүт бар экен да. Ар жака өтө электе мына груз жагын, асты жагын айтып бербейлби? Канча көтөрөт бияга, канча тартат? Бул таштар атайын коюлган. Бул таштар противовес деп коелу, противовес. Бул жерде 1 тонна 200 таш коюлган. Андан тышкары бунун өзүнүн блогу бар бул жерде. Бул блог өзү 150 килограмм турат. Өзү 150 килограммдык эмеси массасы бар да. Анан булар коюлушу да аябай мындай ыңгайлуу жасалган да. Бул жазалгасы анан бунун астына да мондай буксир кылып койгонго мүмкүнчүлүк коюлган да. Азыркы европалык тракторлордун баарын карасаңыздар ушундай сапаттуу таштар коюлган да, коюлушу мындай сапаттуу болуш керек. Бул кандай кызматка аткарылат боюнча? Бул деген жанагы аркада чоңураак шаймандар болгондо трактор алдыга көтөрүлүп кетпеш үчүн бул
контрвес баланс кармап турат. Анан бул бизде бул баланс бул жерде 1,5 тонна болсо, аркасында 1,5-2 тонналык шайман турса, бул эмеге жерге нагрузка аябай берет. Жерди катырып салат да. Чтоб жер катырып салбаш үчүн биз атайын мындай широкий дөңгөлөктөр заказ бергенбиз да. Бул дөңгөлөктөр жана жерлерди катырып салбаганга мындай шарт берет да. Муну өзүңүз заказ кылдыңыз Бул атайын ошо биздин фермерлер атайын ушундай дөңгөлөк алып келип бериңиз дегенден биз ушуну. Бул дөңгөлөктөрдүн размерлери кандай? Канча? Бул дөңгөлөктөр 540, 65, 28. Анан бул дөңгөлөктөрдү өзүнүн ар кандай размерлерин заказ берсе болот. Бизден келип под клиент кылып бересиңер, э? Бизде бул тракторду офистен келип туруп чогултса болот да. Мындайча айтканда, бул ташын башка вес кылып, ташын өзгөртсө болот, дөңгөлөгүн өзгөртсө болот. Биздин офиске келип, ар бир кардар келип өзүнө ылайыктуу тракторду техниканы. Силер дистрибьюторсуңар, э? Бул Чанфа Бул компания. Чаңфанын биз Кыргызстандагы расмий өкүлүбүз. Бул Чаңфа менен иштеш үчүн дагы биз 1 жыл убакыт кетти. Бул Чаңфа компания ар бир эле киши менен дистрибуция кылып бере бербейт. Булар дагы биздин баягы сапаттуулук, биздин опытту карап, биздин бул ушул Кыргызстанда канча жылдан бери иштейбиз, ошонун баарын алар изилдеп көрүп туруп анан бизге ушундай уруксат берди. Ишенимге киргизиптиңер, э? Анан Демек бул эмнени айтып атат? Бул урматтуу көрүүчү, эгер сиздер ушундай бир сельхозтехника тракторго ээ болом десеңиздер, сизге ылайыктап мынакей ушул жерден чогултуп берет экен. Запчасттар боюнча маселе болуп жаралбайт. Дыйкандар сезон учурунда керектүү запчасттарын даяр экен да силер. Биз ар бир тракторду мисалы чогултуп атканда, заводдон чогултуп атканда фермер менен биздин офисте отуруп чогултабыз. Ошол эле убакта биз жанагы запчасттар, тетиктерди да кошо чогултуп алып келебиз да. Биз ар бир трактор заказ бергенде тетикти да кошо алып келебиз. Бул биздин эме да, бул Чаңфанын требованиясы, бул заводдун ушундай. Мына ичинде боюнча, биякчы боюнча бүтүрүп айтып салалы, э? Бул жерде жанагы айтып кеткендей сапаттуу мотор турат. Бул жерде 3 айдын мотору. Бул жөнөкөй эле арзан мотор эмес, 3 айдын бир канча моторлору бар. Бул ошо сапаттуу деген мотору да. Евро 4кө жооп берет бул мотор. Анан бул жерде насос, жанагы айтып кеткен күчтүү насос турат. Бул жерде болсо бул электронный немецкий Bosch'тун эмеси турат. Bosch'тун эмеси. Bosch'туку бул мынакей Bosch деп жазылып турат, маркировкалары ар бири. Жана айтып кеткендей бул мисалы генератор, ошол эле кондиционердики, бул компрессорлор, булардын баары немецкий же болбосо японский тетиктер турат. Себебинен дүйнө жүзүндө эң эле сапаттуу жасаган ошолор да. Анан бул бак болсо, бул бак 400 литр болот. Буга ушундай атайын темир менен багы астынан дагы, капталынан дагы повреждение болбош үчүн мындай защита кылып койгон да. Канча вместимость бак? Канча? Бул жерде 400 литр бар. 400 литр, э? Берки бул 120 аттын күчүндөгүлөр 220 литр болот да бак. Бул Чаңфа тракторлордагы азыркы силер көрүп турган 240 аттын күчү, ушундай эле трактордун 140 аттын күчү, 120 аттын күчүндө ушуга окшогон эле гидронавескалар болот. Бияктарда европейский, еврокруг болот. Бул трактор мисалы көтөрмө күчү 7 тонна болсо, 120 аттын көтөрмө күчү 3,5 тонна болот. 140 аттын көтөрмөсү, аркадагы гидравлика көтөрмөсү 4,5 тонна болот. 140 аттагыларчы. Анан кичинекей тракторлор жанагындай жөөк аралыктары дагы жылдырганга мүмкүнчүлүктөр бар. Бул чоң трактор болгондуктан буга жылдырыштын кереги жок. Кичинекей тракторлорго 120, 140 аттын күчүндө тракторлорго жөөк аралык дөңгөлөктөрүндө жылдырып койсо болот. Андан тышкары ошол эле берки бардык тракторлордо мондай кнопка менен бул гидравликаны башкарса болот. Бул жерден туруп эле кнопка менен. Бул жерде кнопкалар болот. Ошол эле кичинекей тракторлордо дагы, чоң тракторлордо да кнопка менен Эмнени башкарат? бул жанагы аркадагы могу навесканы башкарса болот. Буну өйдө көтөрүп, ылдый түшүрүп, кнопка менен иштетсе болот да. Кабинага чуркап барып отурбай, бул жерден иштетип койсо болот да. Бул адамга ылайыктуу кылып мындай. Бул жакта бул трактор бир аз багы комфорт жагын көбүрөөк коюлган да. Бул трактордун навескасы өзү бул 3 положение иштейт да. Бул принудительно базат, нейтральный да иштейт, плавающий болуп иштейт. Анан бул көтөрөт да. Анан бул трактор дөңгөлөктү алмаштырыш үчүн бул навесканы эле достаточно ылдый түшүрсө, бул тракторду өзү принудительно баса, тракторду өзү көтөрүп коет да. Дөңгөлөктөрүн каалаган убакта алмаштырып, мындай домкраттын ролун аткарат да. Ошонусу жакшы ойлоп коюп турган, кээ бир жөөктөргө мындай чоң дөңгөлөк
киргенге болбойт да. ооба Хич керек болуп калат. ооба ошондо фермер бул навесканы ылдый түшүрүп эле дөңгөлөктү көтөрүп туруп өзүнүн атайын узкий дөңгөлөк деп коет, кичи кыска дөңгөлөктөр, ошолорду бата эле салып койгонго мүмкүнчүлүк берет да. Доступта бар силерде. Аларды да тандаса болот, аларды да заказ берип алып биз аркылуу алса болот да дөңгөлөктөрдү. Бул жагында да бул центральный смазка берилген бул жергечи. Бул мындай центральный смазкалар бар. Аны ар бир тетикке барып өзүнчө смазка кылбай эле бул жерден өзү трактор бияктан өзүнүн сама диагностикасы бар. Ошол айтып турат, смазка кыл дегенде бул жерден келе фермерлер бул жерге эле смазканы куюп коет дагы. Ошол жерден бул смазка өзү барып ошо тетик керектүү тетикке барат да. Анан айтып кетчү нерсе, бул трактор өзү жанагы автотрек ready деп коет. Бул трактор жанагы интеллектуальный компьютер менен бул дөңгөлөк гидравликалары баары бириккен. Буну кийин бул тракторго жанагындай автоматический вождение роботту коюп койсо болот да. Оператор жок эле, бул робот өзү эле тракторду башкарып, кайрып, полени культивация, пахатага өзү кирип Ошондой кылып койсо болот. Бул трактор ошого ылайыкташты. Искусственный интеллект деп койсо болот экен да бир чети. Антсе да болот да. Ошол чогултуп ошону искусственный интеллект менен чогултулган немелер болуш керек бар. Анан азыр ошо кабинадан көргөзүп берейин ошонучу. Бул трактордун кабинасы аябай мындай, бул трактордун кабинасы бул фермерлерге аябай мындай ылайыкташтырылып жасалган да. Бул ар бир детальдары ойлонуштурулган. Бул кабинасы мисалы шума виброизоляциясы бар. Бул трактордун. Анан бул тракторга башка тракторлордон айырмачылыгы буларда багы жанагы коопсуздуктары, мисалы алтын мындай рама турат. Бул биринчиден коопсуздук, экинчиден бул фермерлерге ыңгайлуу ишке ыңгайлуу бир шарт түзүп берет. Андан тышкары могу эшиктери өзүнчө болуп турат. Азыркы биздин фермерлер ушундай суроо талап, ушундай эшик өзүнчө болсун, айнектен өзүнчө болсун деген суроо талаптар бар да. Бул эшик өзүнчө ачылып жабылат да. Андан тышкары бул трактордун багы люктар бар. Жарыкты көбүрөөк кылып койсо болот, азыраак кылып койсо болот. Бул тракторга бул кабинага 2 адам батат. Бул жерде бул сиденье өзү пневма, эмеси болсо матерчатый болот. Бул жака дополнительный дагы сменщик отурса болот да. 2 киши бата турган нерсе да. Анан бул трактордун механикасы, бул коробкасы машиненькиндей эле болот. Оңой. Бул болсо реверс деп коет. Алдыга турса алдыга жүрөт, артка турса артка жүрөт турган трактор да. Канча скорость менен жүрөт астында? Бул трактор өзү коробкасында 32 передача бар да. 32 передача алдыга жүрөт, 32 передача артка жүрөт. Мынча эмне үчүн мынча көп передача? Себебинен бул тракторга бул 32 передача бул тракторду дагы экономдуу эмесинде мындай шарттуу түзүп берет да. Каалагандай багы выбор көп да будачы, мисалы оператор иштегенгечи. Анан бул тракторда мондай эме бар. Мотордун положениясын алмаштырып койсо болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү положение. Экономдук моторду эконом режимге коюп койсо болот, орто режимге, күчтүү режимге коюп койсо болот. Ушундай мүмкүнчүлүгү бар да. Анан тышкары биякта мондай монитор бар. Бул өзү трактордун бияктагы панелинен тышкары биякта дагы бул өзүнчө монитор бар. Азыр бияктан өзү келип тартсаңыздар болот да. Бул тракторда баягы эле баарыбызга билгендей кондиционерлери бар. Удобный колго мындай операторго удобный жерге кошулган. Булар болсо жана жарыктын бере турган приборлор. Булар болсо жанагы биздин шаймандарды иштете турган гидровыходдор. Бул болсо оңой баягы ручной газ деп коет. Бутту менен теге отурбай, алыскы талааларда бут менен теге отурбай, кол менен эле газды берип койсо болот, иштетип койсо болот да. Бул тракторда бул панелде основной информациялар көрүнөт. Бул жерде мотордун иштешин көрсө болот, кандай иштеп атат. Бул жерде тракторда бир проблема болуп калса, бул сразу көргөзүп берет бул жердечи. Кайсы убакта ремонт кылса болот, тракторда эмне информация болуп атат. Мисалы, азыр муну ачсак, мисалы, информация приборах деп азат. Техника тууралуу маалымат. Андан тышкары бул параметрларды көрсөк болот. Бул трактор тууралуу маалымат иштеп атканда бузулуп калса, бир неисправность болсо, бул жерден сразу көргөзүп берет. Кандай оборот менен иштеп атат.
Андан тышкары бул эмени панелди дагы өз каалагандай кылып фермер алмаштырып койсо болот. Андан тышкары мына монитор бар. Бул монитор менен музыка окусо болот, кино көрсө болот, GPS навигацияны койсо болот талааларды көргөнгө. Андан тышкары бул тракторда мындай 360 градус көргөзгөн системасы бар да. Бул эме оператор өз каалагандай кылып көрсө болот. Айдап атканда ыңгайлуу кылып шаймандар менен иштесе болот да. Анан жолбосо астын өзүнчө тартса болот, аркасын тартса болот. Капталдан тракторду көрсө болот, кандай иштеп атканын. Жүрүп баратканда ошол реальный времени деп коебуз го, ошондой реальный времени көргөзүп турат. Андан тышкары бул тракторда автоматический вождение бар. Буга антенна кошот. Антенна кошулгандан кийин биздин полелерди бул автоматтан буну басып койсо, трактор өзү автомат менен иштейт. Робот катары. Бул жакка антенналар кошулат, берге дагы бир антенна кошулат, үстүнө бир антенна кошобуз. Анан буну басып койсо, полени автоматически өзү айдап иштеп, сокко болсо соккону айлантат да. Андан тышкары бул жерде жанагы биздин шаймандар иштеткен орган, гидравлика. Бул мисалы бул менен мынтип мондай эле кылып басып койсо, соккону оборотный сокко болсо, өзү автоматически айлантат. Мындай басып койсо, кайра полеге кирип берет. Бул болсо жанагы сокконун ылдый басканын, өйдө көтөргөнүн регулировка кылса болот. Бул менен болсо ошо гидравликанын жай иштешин регулировка кылса болот. Бул менен болсо жанагы соккону жерге басканын күчтүүлүгүн регулировка кылып берсе болот да бул. Бизде ушул бул тракторлор, именно ушул трактор мына 240 аттын күчүндөгү трактор $88,000 турат. Андан кичекей да тракторлор бар, 120 трактор бар бизде, мисалы 4 цилиндрик. Ал чакан болот, анын баасы $32,000 болот. 140 аттын күчүндөгү трактор болсо $39,000 болот. Буларды болсо ошол эле жана лизингке, Айыл банк менен, Элдик банк менен лизингке алсаңыздар болот. Андан тышкары жана мурабаха жолу менен дагы буларды ислам принциптери менен алсаңыздар болот. Башкы төлөмүн канча процент берет ошо мурабаха менен? Ар бир банктын өзүнүн шарттары бар. Аны уже банктан такташ керек. Себебен эле банкта ар кандай шарттар өзгөрүлүп турат да улам сайынчы. Ооба. Хорошо, биз анда урматтуу көрүүчүлөр сиздерге банктарга байланышып аракет кылалы. Кандай шарттар менен берип атат? Бул чыгарылышты биз жыйынтык чыгаралы. Ушул 240 ат күчү менен ушул жаңы трактор боюнча эгер сиздерде дагы суроолор болсо комментарийге жаза бериңиздер. Биз Агроэксперт компаниясынын телефон номерлерин, сайттарын, тиркемелерин жүктөп коебуз, кошуп коебуз. Ошол жака байланышып өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды алыңыздар. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин.